наружный фасадный эмелердин отделкаларын жасап атабыз. Кочкор районундагы Каратоо айылынын тургуну Чоробек Эсенгелдиев бир ок менен 2 коен атып алчудан. Дегенибиз жашы ортолоп 50-ге таяган кезинде электр ширетүүчүлүк кесиби боюнча туруктуу жумушка ээ. Айлык маянасы да жаман эмес. Өзү айтмакчы, эми көр оокаттын айынан мурдагыдай үй бүлөсүн таштай сала Казакстанга же Россияга чуу коймой жок. Дагы бир жагынан азыр курулушунда эмгектенип жаткан ипотекалык үйдөн энчисине bir батирдин тийип калышы толук мүмкүн. Шүгүр иш жакшы, айлык жакшы, бардыгы жакшы ойдогудай. Себеп эмне? Себеп 11-12 миң километр жол жүрүп барып, башка өлкөлөрдөн иштеп келчү элек. Эми бүгүнкү күндө ошо биздин кызматыбыз бул электроширетүүчү кызматтары буларда азыр мындай жумуш заказ берген киши жок эле. Бүгүнкү күндө ошо жумуштар пайда болду. Жакшы, эми бул эле жер эмес, районда айта кетсек, мына районго больница салынып атат, спорт комплекс салынып атат, көп чоң ушундай ири эмелер салынып атат, объектилер. Ушул жерлерде кызмат кылып атабыз, иштеп атабыз. Ушул каарманыбыз электр ширетүүчүлүк кылган район борбору Кочкор айылындагы 8 блоктон турган 5 кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн курула башташы жергиликтүүлөр үчүн чоң жаңылык болгондугу жашыруун эмес. Өлкө президенти Садыр Жапаровдун калктуу пункттардын инфраструктураларын жакшыртуу жаатындагы мындай демилгесине ылайык, эми дароо 217 үй бүлө ак өргөлүү болуу алдында. Алардын 101-и 1, 79-у 2 жана 37-си 3 бөлмөлүү 4 тараптуу батирлерди ээлешмекчи. Бүгүнкүгө алардагы жумуштардын 70%дан ашыгырагы аяктап калды. Азыр буюрса 6 блоктун бетонный карказдарын бүтүрдүк. Азыркы учурда 7-8 блоктун 2 этажына жеттик десек болот. Андан сырткары азыр газоблок кладкасы болуп атат. 1-2 блокто кровля, парапет боюнча жумуштар жүрүп жатат. Ошол буюрса бул бетонный каркасты буюрса ноябрдын аяктары бүтүрүлөт. Андан сырткары ошол газоблоктор боюнча жумуштар жүрөт. Ошондой эле Нарын шаарындагы ипотекалык үйлөрдүн курулуштары да купулга толорлук. 12.877 чарчы метр аянт тейлеген бул турак жай комплексинин жалпы сметалык наркы 950 миллион сомго чамалап, 216 үй бүлөгө эсептелген. Айтмакчы, 9 кабаттуу мындай имарат эки тоо ортосундагы калаада алгачкы жолу тургузулууда. Андыктан сапаттуулугун жана бышыктыгын камсыз кылуу кызыкчылыгында тажрыйбалары мол адистер сырттан тартылышкан. Ошого жараша баарысы алдын ала пландаштырылып, коммуналдык жана суу, канализация системаларына өзгөчө басым жасалган. Сантехника жумуштары бар. Электр монтаждар жумуштары болуп атат. Сырткы жумуштардан наружная сеть, таза суу, канализация толугу менен казылып, турбалар жаткылып, домдорго киргизип, толук бүткөрүлгөн. Ана биякта котельная бар, жылытуу системасы. Азыр теплотрассалар бүт казылып, трасс немелери, трубалар вартетилип киргизип, аны опрессовка болду. Эми буюрса ошо көмүү иштери калды. Бир 70-75%га бүттү десем болот. Сөз болгон үйлөрдү көздөгөндөргө ипотеканын эң жеңил түрлөрү каралгандыктан кезек чоң. Чынында эле буларда баштапкы төлөмдөр талап кылынбагандыгы жана үстөк пайызынын аздыгы карапайым калк үчүн мыкты олжо. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району, Нарын шаары.